Кыргызстанда тилекке каршы суунун кесепетинен жылына 140 адам көз жумат. Мына ошолордун денесин табууда суучулдардын ролу чоң. Алдыңкы мүнөттөрдө дал ушул суучулдар туурасында сөз кылабыз. Өз өмүрүн тобокелге салуу, башка адамдардын тагдырына баш байлоо бул эрдик. Ошондой ардактуу, ары кооптуу кесипти аркалаган Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдындагы суучулдар кызматынын жетекчиси Урматбек Шамырканов 30 жылга чукул өмүрүн арнады. Техника илимдеринин кандидаты, Ооган Баткен согушунун катышуучусу Урматбек Шамырканов куткаруучулук кесипти сүйүү менен бирге чечимди тез кабыл алуу мүнөзгө ээ болуш керектигин айтат. Учурда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында суучулдар кызматында 25 адам эмгектенет. Суучулдар кызматы бир нече багытта иш алып барышат. Биринчи бул куткаруучуларды окутуу, классификацияларын жогорулатуу, ошондой эле куткаруу иштерине катышуу болуп саналат. Багытыбыз бул ошо суучуларды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди аткаруу. Экинчи биздин багытыбыз болсо бул суудагы куткаруучуларды даярдоо, спасатели на воде деп коет. Ошондой эле үчүнчү направлениябыз болсо ошол эки инструктор, дайвинг инструкторлорду даярдоо. Куткаруучуларды окутуу процесси 2 багытта өтөт. Окуу мөөнөтү 10 күндү түзүп, 38 саат практика, ал эми 30 сааты теориялык негизде сабактар болот. Окуудан өткөн окуучулар атайын аны тастыктаган сертификатка жана күбөлүккө ээ болушат. Жана дагы азыркы тапта жеке жайларда иштеген куткаруучулар жыл сайын суучулдар кызматына келип, билимин тастыктап, күбөлүктөрүн жаңыртып турушат. Теориялык окуудан биз нормативный актыларды окуйбуз. Закон, постановленияларды өтүп кеткенбиз көчө. Экинчиден бул биринчи жардам боюнча аяктаганда акыркы 2 күн, бир күндүн жарымы бул теория болот, бир күндүн жарымы бул практика болот. Теориясында бул өткөн сабактардан теоретический сабак экзамен берет, күндүн жарымынан кийин практический берет. Бул деген практикадан 100 метр сүзүү убактысы бар, анын нормативи. Подача спасательного круга деген бар, 10 метр минимум. Транспортировка пострадавшего деген бар. Умение освобождаться от захвата деген бар. И оказать первую даже чем помощь пострадавшему деген бар. Ушулардан практикадан бизге тапшырат. Эң негизги биздин ошол эки багыт болгон бул жарандык коргонуу эл аралык уюмунун 57 мамлекетинин ошо кирген жарандык эл аралык уюмуна кирген 57 мамлекеттин суучулдарын даярдайбыз. Анын баарын даярдоо ошол эки жайкы мезгилде жүрөт. Жыл сайын бизге ушул күнгө чейин мына Ливия, Грузия, Россия, Египет, Сауд Аравиясы,
Ал эми азыр болсо суучулдар колдонгон шаймандар жана аппараттар менен таанышабыз. Суунун алдына түшөрдөн мурун мына ушундай барокамерага түшүп, канча метр тереңдикке түшүп алат экенин биринчи алгач текшерип алайлы. Компрессияны берип атабыз. Көтөрөбүз. Акыбал кандай? Жакшы. Кулагың ооруган жокпу? Жок. Акырын бурдуңду басып турупчу деп акырын түтүп коесуң, макулбу? 10. Азырына биз айнаганы 10 метрге түшүрүүгө текшерип алдык. Сфера 22 метр тереңдикте суунун алдында адам болгон болсо, бул бадалас. Бирдеме болуп, жеке каражаты баягы отказ берип иштебей калып, аварийный выход болуп чыкса, анын каны кайнап кеткен болот да. 20 метрден ылдый түшкөндөн кийин уже кандын басымы көтөрүлүп, жана кандын ошол эки кайноосу көбөйөт. Ошону кайра ошол эки абалга алып келиш үчүн биз барокамерага салып туруп, кайра ошол эки 25 метр тереңдикке түшүрөбүз. Барокамеранын давлениясы менен пулчулду. Анан кийин ошо түшүрүп туруп, анан кийин кайра ошол экинин өзүнүн таблицасы бар. Таблицасы менен анан кийин кайра давленияны азайтуу менен биз кайра баланы ошол эки суудан чыгарып кетебиз. Ошол себепке керек. Мына бул жерде комплект костюм турат. Бул багы костюмдар экиге бөлүнөт. Кургак анан суу деп. Бул азыр суу костюму, нымдуу суу костюму, ластылары менен, тешалы поясной груздар менен сууга түшүүдө, эң негизги баягы бирден бир кошумча каражат болуп, бул эки поясной ремень деп коет. Булар кандай шартта сакталышы керек? Ал шарт ооба. Мындай да, булардынчы мөөнөтү, мисалы үчүн аскер кийимдери, бул камуфляж кийими 2 жылга норма болуп берилсе, буларда андай норма көргөзүлгөн эмес. Булардын колдонулганына жараша багы чыгышталат. Водолаз менен багы баарлашып турууга биздин мына эки НБТС деген аппаратыбыз. 84-жылкы выпуска. Чет жакка барып тажрыйба алмашуулар болуп турабы? Мисалы, Орусияга барып, Казакстанга барып, жакынкы мамлекеттерге. Албетте. Ал жактын баягы аппараты менен салыштырганда кандай болуп калат? Ал жактын аппараты менен салыштырганда эми бул битке эскирээк. Чоң учение өткөрдүк Баткен областында. Ошондо биздин Өзбекстандын суучулдары келди. Алардыкы чынында эле баягы заманбап бүгүнкү күнгө ылайыкташтырылган, талабына ылайык. Бул жакта деген мунун кышында кие турган жанагы кургак кийимдин астына кие турган кийим. Буну деген биз деген жанагы балдарга себечи талк деген ушундай сыяктуулар менен сактайбыз. Жанагы бит сиркелер болуп кетпеш үчүн, жаман жыттардан сакташ үчүн ушундай себеп турабыз. Бул баш кийимдер албетте кургак болот. Жана кургаталардын астында көлөкөдө кургатабыз. Жана силерге айтып кеткендей, кургак анан суу абалдагы костюмдар дейт. Ошо жыл сайын биз кышында деген суу абалдагы костюмдарыбызды биз өзүбүз баягы тигип, анан жаман тигилип коебуз. Күнүмдүк деп коет. Сууга кирип чыккандан кийин бир текшерип, анан кийин сактоого киргизет кургатылгандан кийин. Өзүнүн регуляторлорубуз бар. Ушундай регуляторлорду шакалып коюп, бул кургатылгандан кийин кышында мун деле ошондой ар бир суучул шаймандарды биз деген ушинтип суунун астында
суудан чыккан иштеп бүткөндөн кийин бир сыра келип мындай текшерип кургатып тузду жерге түшсөк тузду жерден неме кылып туруп тузун кетиргенге аракет кылып жанагы тузсуз суу менен ошо менен жууп тазалап туруп анан үйүлүп кургатып коебуз. Баллондорду атайын ушул жерлерге коебуз, ушул жактан сактайбыз. Стандарттар бар. Единые правила безопасности труда на водолазных работах деген бар. Ошо китептен алынып булар бөлөк жерде сакталыш керек. Освидетельство деп коебуз, освидетельстводон өтүп турат. Бунун ичиндеги темирдин толщинасы, калыңдыгы, анан кийин аба толтурганы. Трещинасы, жаракасы барбы, жокпу, кайсы эмне кетип атат, ошонун баарын ошо 5 жылда бир өтүп турат. Ошо менен анан кийин бияктерге жазылат. 15 литр анан кийин 10-күнү ондан өткөн, освидетельстводон өткөн деп туруп бияка жазылат. Адилет Жайлобай уулу аталган кызматта 7 жылдан бери эмгектенип келет. Суучулдар жумасына жок дегенде 2 жолу бассейнге келип 3-4 сааттан машыгууларды өткөрүшөт. Себеби водолаз өзү ушинтип мындай өзүнүн өпкөсүн калтырбай тренировка кылып турбаса, кийин сууга түшкөндө өзүнө бир кыйынчылык болуп калышы мүмкүн да. Биринчисинде суунун асты менен сүзмөй, андан кийин суунун үстү менен чаба кырмай, анан мынтип снаряженияларды алып келгенден кийин кайра булар менен дагы суунун астынан кантип дем алабыз. Водолаз должен быть, самое главное, это первое, смело. Водолаз эрктүү болуп, суудан коркпошу керек. Эгер бул сапаттар болбосо, суучул болуу кыйын. Бул суучулдукка келе электе өзүмдү жөнөкөй адам сезсем, эми болгон ишенич күчөдү. Бул кесип мага жаңы эшиктерди ачты десем болот. А в данный момент эта работа дала мне, можно сказать, вторую жизнь. суучул кесиби дүйнөдөгү эң кооптуу кесиптердин бири. Анткени кандай гана аба ырайы болбосун, суунун астында жүрүшөт. Аталган кесип сабырдуулукту, тактыкты, чыдамдуулукту талап кылат. Айдар Каптагаевдин бул тармакта иштегенине 10 жылдан ашкан. Айрым учурда элдер тараптан түшүнбөстүктөр да болот дейт ал. Жүргүзүп атканда туугандарынан ар кандай түшүнбөстүктөр, сөздөр болот. Мисалы, силер түйүнү түшпөй атасыңар, бизеңер келбей атат, силер акча бизден талап атасыңар депчи, мисалы. Акча төлөсөк, силер жакшы иштейсиңер дегендей сөздөр кетип атат. Ошондо биздин балдардын баягы иштеп аткан ишине аябай тоскоолдук болот биринчиден, экинчиден баягы желание түшөт да ишке. Биринчи мисалы, мен опытым боюнча биринчи адам тапканда аябай оор болгон. Мисалы, түшкө кирет кээ балдардын да. Баягы суунун дамы келе берет оозуна любой убакта да, тамак ичип атканда болобу, жатканда болобу. Мисалы, эң оор жумуш баягы былтыр болду. 2019 жылы 5 киши иштедик агым сууда да, Көкөмөрөндө. Ошондо аябай көп убакыт алды. Аз жерден өз балдарыбызды агып эзадык. Биринчи келери менен жумушка жан келген эле адамды сразу сууга салып бошоп өлгөн сөйөктү чыгара турган болсо, анын уже анда эстенип калат деп коет да. Денеси көбүнчө суунун астынан издеп жүргөндө жана пластик салафан азыркы бөтөлкөлөр, мусор көп да. Ошо именно бир пластик бөтөлкөнү кармаганда адамдын денесине окшошуп калат. Анткени ичинде суу бар да.
ошол суу менен кармаганда ошого мындай барабар болуп калат да, бирдей болуп. Бөтөлкөнү кармап кетти мындай чочуп кеткен күндөр да болот. Баягы дем ала албай калган күндөр болду беле, баягы эме Андайлар кышында көп болот. Анткени биздики именно ошо водолазный снаряженияларыбыз кээ бир жерлерден ошо кышында тоңуп отказ берген моменттер болгон да. 16 метрден 20 метрден ошо в основном көбүнчө көлгө барганда, көлдө түшүп жүрүп отказ берген моменттер болгон. Учурда суучулдардын айлыгы 7,5 миң сомду түзсө, анын ичинен 3 миң сому тамак ашына каралган. Ал эми тажрыйбасы 10 жылдан кем эмес адистердин айлык акысы болгону 13,5 миң сомду түзөт. Иштеп аткан айлык маяна биздин ошо суучулдар кызматында жалаң Кыргызстандын патриоттор иштейт да. Эмнеге деп мен тасыктай кетейин. Жаңы келген куткаруучу ошо суучулдун айлыгы 4,5 миң сом акылады. Андан тышкары 3 миң сом баягы тамак ашына алат, пайковой. Кыргызстандын суучулдары буга чейин эл аралык таймаштарга катышып, байгелүү орундарды багындырып келишкен. Мисалга алсак, Казакстанда жыл сайын өтө турган Каспак деп аталган таймашка жалпы 28 өлкө катышып, анын ичинен биздин суучулдар акыркы 5 жыл бою 2-нчи орунду бербей келе жатканын суучулдар кызматынын жетекчиси билдирди. Мына биз акыркы 5 жылда 2-нчи орунду бербей келе жатабыз. 28 мамлекеттин арасында ошо 2-нчи орунду жалпы республикалык, жалпы биздин мамлекеттик деңгээлдеги ошо 2-нчи орунду бербей келе жатабыз. 1-нчи орунду бир казактар утуп алат, бир орустар утуп алат, ушинтип келе жатышат да. Анан эми ал жерде дагы баягы калыстардын арасында дагы көп эмелер бар. Талаш тартышууларчы, анан кийин ошентип эле биз 1-нчи орунга жете албай келатабыз да. Бул 1-нчи орунга эмнеге жетпей атасыңар деген да суроо болушу мүмкүн да. Эмнеге жетпей калдыңар, баягы машыгуулар туура эмес болгонбу, же даярдык начарбы депчи, биздин даярдыгыбыз эң сонун. Биздин башка мамлекеттердин ошол эки тиешелүү каражаттарына караганда биздики жупунураак болгону менен дагы биз аларга караганда практикабыз жогору экенин, жана күчтүү экенин ошо көргөзүп турат да. Айзада Нурадилова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.